акча кайсыл жерде сакталат? Кайсыл топтомо бөлүгү 85% мамлекеттик баалуу кагаздарга эметилген, а 15% депозиттер, банкта депозиттери турат. Экинчи суроо. Сиз ушу азыркы накопительный взнос деп атат. Ушу акционердик общество түзөбүз дешип атат. Ушуга өзүңүздүн оюңуз кандай? Мамлекет Как специалист. Себеп биздин бүгүнкү акчабыз иштелип атат. Туура? Инвестиция кетип атасыңар, берип атасыңар, акчадан азыр эле жооп бердиңер. Иштеп атат, оборотто жүрүп атат. Акционердик общество түзүүстүн кажети бар беле жокпу? бул эми жеке эме болуп атат, мага пенсиялык фонддор. Баягы эки пенсиялык фонд бар. Дордой салым, анан Кыргызстан дегенчи. Булардын ишин баягы уставдык капиталдарын чоңойтуу боюнча маселе болуп атат да булардачы. А уставды чоңойтуу үчүн булар баягы дополнительное привлечение болуп атат да. Баалуу кагаздарды чыгарып, баягы уставный капиталдарын көбөйтүп, бир аз кеңейели деген сөз менен ошого чыгарып атышат да. Айнура Жумабаевна да? А учредитель ким болот буларда? Учредители? Азыр деген эки топтолмо пенсиялык фонддор бар. Жеке, эки фонд деп атасыңар жеке. Ошо учредители ким болот? НПФ Кыргызстанда бир физикалык эме учредитель. ЗАО НПФ Дордой салымда одно юридическое и 3 киши бар, физикалык. Экөө бириги бир акционердик общество болуп атат же өзүнчө Жок, болот? эки башка. Эки башка болуп атат. Бул частный пенсионный фонд. Минэкономиканын же Минфиндин кандай? Минфинденсиңерби? А булардын кандай тиешеси бар? Минэкономдун. Минэкономдун кандай тиешеси? Биздин тиешебиз себеби Финнадзор биздин алдыбызда болот, анан Финнадзор ошо пенсионный политиканын саясатын алып ишке ашырат, биз болсо пенсионный саясатты биз разрабатываем. Ошондуктан Финнадзор түздөн түз мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорду көзөмөлдөйт. Өзү жооп ошо кыска эле болуш керек эле да. Башында ушундай жооп беришиңер керек эле Айнура. Эки мамлекеттик эмес пенсионный фонд деп коелу, фонд бар. Алар өзүнчө акционердик общество түзүп атышат. Бул бир. Экинчиден, биз ошону как надзорный орган, ошону көзөмөлдөп, ошолор ценный бумаг чыгарыш үчүн биз бүгүн акционердик общество түзүп беришибиз керек эле. Бүттү эле жооп. Үчөөңөрдүн отурасыңар, мен считаю да, как кадровик, ошо өзүңөрдүн соцфонддо, надзорный органда, Минфинде бир билимдүү специалист дейм силердичи. Анан ушул кыска эле жооп берип койсоңор бүтмөк. Мындай суроо туулмак эмес. Бардыгы айтып атат, менин акчам деп атат. Менин акчам мамлекетте турат. Турат соцфонддо. А бул эки частный фонд жөнүндө сөз болуп атат. Ошону түшүндүрүп койсоңор бүттү эле да. Суроо болбойт эле. Мына мамлекеттен соцфонддук мына айтып берди. 85% банкта турат, 15%-не ушу баалуу кагаздарды чыгарып атасыңар, оборот кылып атасыңар. Ошону түшүндүрүп койсоңор бүтмөк. Суроо болмок эмес. Рахмат.